Саламатсыздар, урматтуу менин каналымдагы көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналда көргөнгө абдан кубанычтамын. Анан бүгүн ошо бир нече комментарий келди. Комментарийлер боюнча Түркия менен Израиль ортосунда ошо согуш болгон атабы деген суроолор болду. Ал суроолор бир жумадан бери болуп атат. Анткени Нагель комитети Израильде бул деген парламенттин, Кнессеттин, алардын өзүнүн жогорку кеңешинин комитети. Ошо жогорку кеңештин комитети ошо бюджетке 15 миллиард шекел сурады өзүнүн парламентинен. Ага чалгындоо кызматтары айтыптыр. Эгерде бүгүнкү күнү Иранды биз негизги ошо Израилдин коркунучу катары кабыл алып жатсак, жанында дагы бир коркунуч өсүп жатат. Бул коркунуч Түркия деп айтты да. Анын эң таң калыштуусу Израиль менен Түркия аябай катуу тыгыз байланышат жана кызматташат. Андан сырткары дагы Азербайжан ошо Карабахты өзүнө кайтарып жатканда эң негизги куралдардын камсыздоочусу Израиль болгон Азербайжанга. Ошондо Хароп деген ошо дрондор колдонулган. Түрктөрдүн байрактары жана Израилдин Хароп деген дрондору кеңири колдонулган. Бүгүнкү күнү Хароп деген Израилдин дрондоруна суроо талап абдан жогору, абдан чоң. Ушуга байланыштуу таң калыштуу нерсе да. Мисалы үчүн Израилде баары номер 1 ошо Түркия болчу да, Израилдин жарандарынын эс алуу жайы. Анткени Израилде өзүндө Хайфада, Негевте абдан кымбат эс алуу. Ошон үчүн израилдиктер Түркияга барып Анталияда, ошо Бодрумда көп эс алчу да. Азыр болсо 1 жыл болуп калды. Түркия 1 жылдан бери ошо Израилдин жарандарына кирүүнү жана эс алууга тыюу салды. Израилдин жарандары Түркияга кирбей жатат бүгүнкү күнү. Анан 1 жылга барып калды. Түркия Израилдин жогорку технологиялык аспаптарын, жабдыктарын сатып алчу мурун, азыр сатып албай калды. Анан дагы Эрдоган ошо Газага Израиль активдүү 7 числодогу болуп кеткен окуялардан кийин катуу кол салып баштаганда Газага, Түркиянын ичинде мусулмандар аябай көтөрүлүп, мусулманчылык негизи Эрдоган партиясы бул деген салттуу мусулманчылыктын партиясы жана Эрдогандын эң негизги колдоочулары баары исламды катуу карманат да. Түркиянын негизи эли. Алар аябай катуу талап коюшкан Түркиянын президентине: эмнеге сен Израиль менен кызматташып атасың? НАТОда боло берсек деле баары бир Газага кандайдыр бир сөз айтышыбыз керек деп. Ошондон бери көп митингтерден өткөрүп, митингтерден Эрдоган бир нече жолу ошо Израилге эгерде керек болсо өзүбүздүн ой пикирибизди жана кызыкчылыгыбызды армиябыз жеткирип коет деп бир нече жолу айтты да митингтерден. Митингтер ошо ал сөз 1 жылдан бери болуп жатат да. Анан эң тыгыз көп айтылган сөздөрү негизи 2-3 ай болуп атат да. Анан ошону Израилдин чалгындоо кызматтары кооптонуп атат да. Бүгүнкү күндө НАТОдо экинчи чыгымдар боюнча жана армиянын күчү боюнча орунда Түркия турат. Түркия НАТО мүчөсү. Америка Кош Штаттары НАТОнун негизги лидери да. Америка Кош Штаттары Израилди колдойт. Бирок Америка Кошмо Штаттары Түркияга каршы иш аракеттерди дагы алып барат. Мисалы үчүн Түркияда бүгүнкү күнү курдтар Америка Кош Штаттарынын жардамы менен куралдарды алып да кошумча ошо Түркия колдогон Сириялык улуттук армия басып алган Манбичке кол сала баштады да. Кол салып, ийгиликтүү кандайдыр бир четтетип атат Манбичтен ошо Түркиянын колдогон армияны. Сириянын улуттук армиясы ушуга аябай начар көз карашта. Кишилер өлүп атат кадимкидей. Курдтар ошо Манбичтин жарымына чейин киришти. Ошол жерден Америка Кош Штаттарынын колдоосу менен кадыр кошумча курал алышты. Түркияга бул нерсе жаккан жок. Дагы ошо Түркия ошо ойлоп жаткан ошо складтарды, мурунку Сириянын армиянын складтарын алайын деп атканда, аны Израиль жардырып салды. Ошол Түркиянын ушул нерсе дагы аябай жаккан жок. Бүгүнкү күнү негизи Түркиянын өзүнүн дагы ойлору, пикирлери бар. Биз деген ошо улуу туранды түзөбүз, биз Осман империясынын калыбына келтиребиз деп айтып атышат да. Осман империясынын негизги жерлери Аравия болчу да. Иран, Аравия ошо мурунку Осман империянын жери болчу.
Түндүк Африка, бир топ жер. Анан ушул жерлерге кайра Түркиянын геополитикалык, геосаясий кызыкчылыктары кайра жайылып атат да. Эгерде Осман империясын кайра калыбына келтирсе, Осман империясынын жерине дагы Израиль да кирет да. Мурунку ошо Британия басып алганга чейин ошо Израилдин жери толугу менен Осман империянын жери болчу. Анан ошого кандайдыр бир ушундай кызыкчылыктарды айтып аткандыктан Түркия өкмөтү, Түркия саясий мындай күчтөрү албетте Израилге бул баягы улуттук коопсуздук суроосу болуп калды. Анан ошол Нагель комитети айтып атат Кнессетте Израилде ушул согушка да даярданышыбыз керек дейт да. Ушул тарапка да кандайдыр бир иш аракеттерди алып барышыбыз керек дейт. Андан мурун ушул Ауслендердин, Израилдин бир журналисти бар, каналында дагы бир маалымат айтылган. Негизи эмне үчүн Түркия ушунча катуу бүгүнкү күнү Израилге өчөшүп жатат деп айтып атканда, анткени ошо Израилдин чалгындоо кызматтары чоң иш алып барып, кээ бир нерселерди билип калган имиш да. Ал нерселердин ичинен ошо бүгүнкү күнү эң негизги Хамастын акчасы Катарда айланат имиш. Ал акчанын көлөмү 40 миллиардтан 60 миллиард долларга чейин барган имиш. Негизи ошо крипто акчаны колдонгон имиш Хамас. Жана Хамас көптөгөн бизнестерге инвестиция кылган деп айтылып жатат да. Бүгүнкү күнү Хамас ошо Ливия, Сирия, Ливанда өзүнүн баягы курулуш фирмалары бар, өзүнүн баягы тамак жеткирүүчү, сатуучу фирмалар бар, телефон сатуучу борборлор бар экен. Андан сырткары компьютердик түйүндөр бар да, компьютердик түйүндөр менен кошо бүгүнкү күнү Түркияда жер титирөө болгондон кийин ал Түркияны калыбына келтирип аткан фирмалар көбөйдү, курулуш фирмалар. Ал курулуш фирмалардын 40% дейт Түркияда ошо Хамас акча ыргыткан фирмалар дейт да. Ошондой маалымат келет. Ошондуктан бүгүнкү күнү ошо негизи Хамастын акчасы болсо Иран аркылуу келди дейт. Иран ошо санкцияларга карабай тапкан терген акчанын баарын ошо прокси армияларды күчөтүүгө жиберген дейт. Ал акчалар Палестинага келген дейт, Ливан, Сирияга кирген дейт. Анан кирип туруп алар ошол акчаны түзмө-түз куралга коротпостон биз да өзүбүз кандайдыр бир ал акчадан үзүр табышыбыз керек жана ал акчадан түшкөн пайданы система кылышыбыз керек деп алар ушул бүт ошол региондогу бизнестерге инвестиция кылган дейт да. Инвестиция кылып туруп, анан ошо туруктуу бизнес системаларды түзүп, ал бизнес системалардан түшкөн таза пайдага анан куралдарды алышкан дейт да. Ушунчалык катуу идеология кеткен. Анан ошол себептен дейт бүгүнкү күнү ошо Түркиянын бийлиги дейт эң чоң инвестиция крипто акча менен алган инвестициялар дал ошол Хамастан, Ирандан келген дейт. Түркиянын 40% курулуш сектору ушундай негизи инвестициялардан турат бүгүнкү күнү жер титирөөдөн кийин деп Израилдик чалгындар айткан имиш да. Бирок ал нерсе чынбы калппы? Мисалы үчүн биз үчүн, Кыргыз Республика үчүн Түркия бул дагы стратегиялык өнөктөш. Түркия жалгыз биздин өлкөбүзгө байрактар дрондорун, Анка жана башка ошол дрондорун саткан. Түркия Америка Коошул Штаттар тыюу салганына карабастан, Кыргызстанга сатпагыла дегенди карабастан, анткени кыргыздар дагы ким билет, бул деген кооптуу технология Орусиянын колуна түшөт, эл журттун баары, тегеректин баары ушул технологияны өздөштүрүп алат, кыргыздарга сатпагыла деп айтса деле, баары бир Түркия бизге саткан, биздин боордош калк, биздин ата тегибиздин жерин ээлеген калк, биздин баягы туугандар, ошон үчүн биз сатабыз деп бизге саткан да. Кандайдыр бир шарттарды бизге койгон, биз ал шарттарды биздин өлкө аны аткарган. Ошон үчүн мен ойлойм, бул тарапта, бул геосаясий тапта биздин өлкө Түркия менен. Чынбы калппы ушул Израилдин чалгындоо кызматтары? Унутпашыбыз керек, чалгындоо кызматтары көп учурунда дезинформация менен колдонот да. Ошол дезинформацияны ошон үчүн кайсы чын, кайсы калп, расмий түрдө мамлекеттер айтсын да. Балким жылдар өтүп чындык калкып чыгат бир 20-30 жылдын ичинде. Балким жок. Ким билет да, балким ал чын, балким чын эмес. Бирок негизи Кыргызстан, мен өзүмдүн ушу позициям, бизге Түркия ушинтип жардам колун сунгандан кийин, байрактарды саткандан кийин биз албетте Түркиянын расмий позициясын эле угуп, ага ишенишибиз керек да. Ошол себептен ушундай айтып атышат. Ошондуктан эгерде баягы Хамастын инфраструктурасын талкаламай болсок, эгерде Израилдин коопсуздугун орнотпой болсок дейт Израиль,
Түркия менен дагы тирешкен заман келип калат деп жатат да. Ошондуктан негизи бүгүнкү күнү ошо Сирияда эгерде сириялык улуттук армия Түркия менен колдоосу менен мындай иштеп жаткан, андан сырткары Сириянын расмий ошо Мухаммед ас-Шара, Сириянын расмий бүгүнкү башчысы да, Аль-Жулани. Эгерде ошо Түркия менен болуп атабыз дейт да, Хакан Фиданын айтуусу боюнча. Эгерде алар чын эле өзүнүн кызыкчылыгын коргоп, ошо Түркиянын стратегиялык максаты бул деген Курдистанды курдурбоо. Курдистан курулса, 4 өлкө талкаланат да, 4 өлкөдө чоң сепаратизм күчү жанданып алат. 4 өлкө бул Сирия, Ирак, Иран жана Түркия да. Ошон үчүн алар буга каршы Түркия ошо Курдистанды курдуруу маселеси бүгүнкү күнү ошол Израилге кызык, Америка Коңшу Штаттарына кызык. Курдистанды курдурбоо маселеси Түркияга бул баягы жашоо менен өлүмдүн суроосу да. Ошон үчүн бүгүнкү күнү ушундай абалда эң жакын өнөктөштөр бир НАТО блокто мүчөлөр ушундай катуу тирешүүгө жакындап калышты да. Эми андан ары эмне болот? Комментарийлерге бөлүшкүлө. Дагы кошумча маалымат айтып кетсек, Калифорнияда жаман от күйдү, жаман баягы күйүү болду, жилейген кварталдар күйүп кетти. Ушундай нерсе болуптур. Анын эң кызыгы эмне үчүн эмгичекти баягы чоң баягы токой өрттөнсө, чоң өрттөргө эч кандай мындай чечим аларды кантип өчүрүү табылган жок да. Мисалы үчүн углекислоталык бомбалар бар да. Мисалы үчүн ушундай чоң отторду кандайдыр бир жол менен өчүрсө болот. Кум менен өчүрсө болот, суу менен өчүргөндө суу анча көп жардам бербейт да. Бирок негедир суу менен өчүргөндө катуу пожар, тескерисинче суу кислород водородко бөлүнүп дагы ой бетер отту берет да. Негизи эмгичекти дүйнө жүзү боюнча ошо токой өрттөрүнө жакшы чечим таба элек да эч ким. Ушул бир таң калтырат. Ушул жерден кандайдыр бир чечимдер болуш керек болчу, бирок Америка Коңшу Штаттары номер 1 өлкө болсо дагы дүйнө жүзүндө анда да ушул технологиялар өнүгө эле экен да. Бул деген мисалы үчүн бизде андай жыш токойлор жок, бирок кичинекейде болсо да токойлор бар. Аны токой отун өчүрүп технологияларын ойлоп табуу керек бизге, ойлонушубуз керек экен да бул тарапта. Дагы ушул дүйнөлүк жаңылыктарды алсак, негизи бүгүнкү күнү кайра эле Орусия Украина ортосундагы согуш аябай кызуу болуп атат. 20-январга аз калды, мына бир 10 күндөн аз калса керек, бир жумадай калса керек. Ушул нерсе баары ушул күнгө чейин тез бұнун баарын бүтүргүсү бар. Трамп 25-январда Путин менен Зеленскийди бир өстөлгө отургузгусу бар да, бир планы бар. Бирок бүгүнкү күнү риторика кайра алмашып калды. Америка Коңшу Штаттары ошо согушту тез бүтө албайбыз го деп ойлонуп жатат да. Анын сырткары дагы карасак, Израилде кайра дагы бир жаңылыктар болуп атат. Бир нече күн простатага операция болуп, Беньямин Нетаньяху комада жатты дейт, ошо наркоздун астында жатты дейт. Азыр кайра наркоздун астынан чыгып реабилитация болуп атат дейт да. Бир маалда Израилдин массалык маалымат каражаттарына айтып башташты, Беньямин Нетаньяху кайтыш болду деп. Анан кайра жок, бул провокация, ошону токтоткула деп кайра экинчи жолу жазып чыгышты да. Ушундай нерселер да болуп атат. Албетте Иран бүгүнкү күнү так тунук көрүнүп калды. Америка Коңшу Штаттары Израиль менен Иранга соккуну баары даярдап атышкандай. Дагы ушул 5-жыл башталып жатат. Инаугурация жакында бир жуманын ичинде болот. Бир жумадан кийин дагы 1-2 жуманын ичинде чоң ушундай кайра геосаясий окуялар болгону жатат окшойт да. Пикириңер менен бөлүшкүлө ушул боюнча дагы кандай ойлойсуңар, эмне деп ойлойсуңар? Кыргыз Республикасына бизге ушундай абалда бир гана өнүгүү керек, байуу керек, үйрөнүү керек, мээбизди өрчүтүү керек, илим керек. Жаштарыбызга эртеси күнү керектүү болгон билимдерди өздөштүргөнгө кадамдарды салуу керек. Ошондуктан бизде ошо бизнес пландоону дагы мындай жадыбал жаттагандай эле үйрөнүү керек. Ошо боюнча курс жасадым. Ушу бизнес пландоону үйрөнүңүздөр. Ушу курс QR кодко кирип катталыңыздар, силерге кат келет. Андан ары эмне кыларды ошол каттан окуйсуздар. Каналды колдоп койсо да болот. Эмки видеолорго чейин көрүшкөнчө, негизи комментарийге дагы кайсы тема өтө кызуу силерди кызыктырып атат жазып койсоңуздар болот. Боюнча дагы талкуу жаратабыз, изилдейбиз.
аскер тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.